Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен музыка сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта кылымдарды кылдат баскан кылкыяк деген тема менен таанышабыз. Кылкыяк колумуздай эле катуу жыгачтан жасалат. Башына кыл өткөзүп байлоого ылайыкталып, эки кулак тагылат. Анын бети жартылай төөнүн же торпоктун абдан ийилетилип, иштелген териси менен капталат. Кылы жылкынын же топоздун куйругунан тагылат. Ал эми кыл үстүнөн жанып өтүү менен добуш пайда кылуучу жаасына да ошол эле жылкынын кылы тартылат. Жаа табылгы жыгачынан жасалат. Теги каттуу жыгачтан жасалат. Кылкыякта көлөмү кичине обон көйлөрдөн баштап, көлөмдүү залкар көйлөргө чейин ойнолот. Мен силерге атактуу кылкыякчы жөнүндө айтып берейин. Силер кулак төшөп угуп отургула. Датка кыргыз элинин атактуу кылкыякчысы болгон. Кара Кулжа районундагы Алайкуу деген жерден кылкыяк менен комуз көйлөрүн угуудан тазабаган ышкылуу бала чыгат. Аны датка дешчү. Датка эс тарткандан айылдашы чалыр аттуу кыякчыны ээрчип жүрүп, кылкыяк тартканды үйрөнөт. Бара-бара жаш таланттын өнөрү артып, аткаруучулук чеберчилигин өнүктүрүүгө ашыгат. Көп өтпөй, Ойтал жергесинен чыккан чоң кылкыякчы Кедейбайдан таалим алат. Кылкыяк тартуунун сырларын кылдат өздөштүрүп, аткаруучулугу жетилип калган жаш бала өз алдынча күй чыгарууга далалат кылат. Жыл өткөн сайын Датканын кылкыякчылыгы өркүндөп, атагы алыска тарай баштайт. Салкар кыякчы кандай гана күй тартпасын, анын тарыхын, жаралышын айтып берип, анан эл алдына тартуу кылган. Ошентип, Датка керилген жигиттик буракка келгенде, анын аспапта аткаруучулугу артып, чыгармачылыгы өнүгө баштайт. Бул мезгилдерде ошол кездеги жашоо турмушта чагылдырган жокчулуктун арманы, атаке, эки кыздын алым сабагы аттуу көйлөрүн жаратат. Күйнүн касиети. Илгери чүй боорунан Турап аттуу кылкыякчы чыккан экен. Бир күнү аны Байтик баатыр чакырып алып, "И кыякчым, өнөрүңдү көрсөтчү" деген экен. "Болуптур" деп кылкыякчы башын көтөрүп караса, бакта күкүк конуп олтуруптур. "Күкүктү кыяктын күүсү менен жерге түшүрүп берейин" деп кылкыягында күүнү миң түрлөнтүп күү тарта берет. Бир топ убакыт өткөндөн кийин күүгө бою балкып, көшүлүп, эргиген күкүк топ этип жерге түшүп калат. Турап күкүктү калпагына салып, Байтик баатырдын алдына алып келип койгондо карап турган эл "Өнөрүңө баракелде" деп таңданышкан экен. Күкүк улам оозун ачып, көзү алайып, дирилдеп жаткан кезде Турап күкүктүн оозуна түкүрүп, дем салгандан кийин күкүк учуп кетет. Ошондо Тураптын тарткан күүсү "Мына ушул арман күү" деп Датка кылкыягында таңшытып, элге тартуу кылган экен. Биз бүгүн силер менен кылкыяк тууралуу маалымат алдык. Тема боюнча түшүнүгүңүздү бышыкташ үчүн төмөнкү суроолорго жооп беребиз.